Милиция кызматкери эркек кишини бетке чаап жиберген видео тарады. Интернет айдыңына милиция кызматкери жаранды бетке чаап жиберген видео тарады. Окуяны күбөлөр тартып алган. Анда тартип сакчы менен белгисиз эркек кишинин ортосунда кайым айтышуу жүрүп жатканы көрүнөт. Бир аздан соң милиция кызматкери жаранды бетке чаап жиберген. Окуя болжол менен Бишкектин түштүк магистраль менен Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн кесилишиндеги көчөдө орун алгандыгы айтылууда. Өзбекстанда дамбанын жарылышынан жабыр тарткан адамдарга 50 көп кабаттуу үй салынат. Өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычында кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып берет. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык үйлөр 2020-2021 жылы Сардаба, Ак Алтын жана Мырзабад райондоруна курулат. Турагын суу каптагандар бекер батыра алат. Ал эми Казакстан өкмөтү Сардаба кырсыгынан жабыркаган жарандарына киши башына $240 бере турганын жарыялады. Андан тышкары үй жайын суу каптагандардын турак жай маселесин чече турган болду. 1-майдын тагында Өзбекстан Казакстанга чектеш жерде жайгашкан Сардаба суу сактагычынын дамбасы жарылган. Маалымат булагы Сотер Кенжи.